Саламатсыздарбы? Кыргызстан жана Борбор Азия өлкөлөрү боюнча аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы айтып берем. Маанилүү жаңылыктарга токтоло кетели. Нөшөрлүү жаандан улам Жалал Абад облусунун Аксы, Токтогул жана Ала Бука райондарында сел жүрүп, бир катар айылдарда турак үйлөрдүн тамаркаларын суу каптады. Баткендин Кадамжай районунда да сел жүрүп, Ош Айдаркен жолунун четин суу жууп кеткен. Жолдун Жийдейлик айылынан өткөн участкасында каттамдын бир тарабы жабылып калган. Синоптиктер ушул күндөрү Кыргызстанда сел коркунучу күчтүү экенин эскертүүдө. Жаан-чачын Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да каттуу жаап жатат. Мисалы, Кытайдын Аксу жана Үрүмчү шаарларында жаан 3 күндөн бери токтой элек. Бул жаан эртең да жаашы мүмкүн. Казакстандын Шымкентке караштуу Текесу айылында каттуу жааган жаандын артынан күчтүү сел жүрүп, малдар да агызып кеткен. Эскерте кетели, өлкөдө сел жүрүү коркунучу учурда күчтүү. Бул жаандуу күндөр 7-июлга чейин созулушу маалым. Өзбекстандын көпчүлүк аймактарында аба ырайы туруктуу, Фергана өрөөнүндө гана жаан чагылган менен коштолуп жаайт. Ташкентте жаан-чачын күтүлбөйт, Нукуста абанын температурасы 37 градуска жогорулайт. Түркмөнстанда күн ачык бойдон сакталат, жаандуу циклон бул жерге тийбей өтөт. Тажикстандын көпчүлүк аймагында жаан жаашы күтүлүүдө. Душанбеде күн ачык туруп, өткүн өтөт. Хорокөрөндө чалган жүрүп, кечинде жаан каттуу жаашы ыктымал. Баткен менен чектешкен Ходжент шаарында күн чайыттай ачык болот. Кыргызстанда 7-июлда Ысык көл, Нарын областтарында көпчүлүк аймактарда, калган областтарда кээ бир райондордо жаан жаап, күн күңкүрөшү күтүлүүдө. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши күтүлүүдө. Эскерте кетели, өлкөдө сел жүрүү коркунучу күчтүү, ошондуктан сак болуңуздар. А биз болсо 11 каналында сиздерди аба ырайынан кабардар кылып турабыз. Көрүшкөнчө.